коррупция менен айылышкан күрөш уланып жатат. Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүмү Аксы районундагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жана аларга караштуу бюджеттик мекемелеринде, муниципалдык ишканаларында 2021-2022 жылдарга карата жергиликтүү бюджеттердин түзүлүшү жана анын аткарылышына, бюджеттик жана атайын каражаттардын натыйжалуу пайдалануусуна шайкештик аудит жүргүзгөн. Анын жыйынтыгы менен жалпы 81,588,900 сомдук каржылык бузуулар аныкталды. Бул тууралуу эсептөө палатасынан маалымдашты. Билдирүүдө айтылгандай, бул финансылык дал келбестиктер менен катар райондогу Ак Суу айыл өкмөтүндө аныкталган 2,925,500 сомдук каржы бузууларга жана Назаралиев айыл өкмөтүндөгү Шералиев көчөсүн асфальттоо иштериндеги 233,400 сомдук курулуш иштерине кошуп жазууларга укуктук баа берүү үчүн аудиттин материалдары Жалал Абад облустук прокуратурасына жиберилди.